Азыркы учурда социалдык экономикалык көйгөйлөргө байланыштуу айрым мите оорулары ал тургай 15 жылдын ичинде унутулуп калган оорулардын саны өсүүдө. Эхинококкоз менен альвеококкоз өтө коркунучтуу оорулардын катарына кирет дешет адистер. Дал мына ушул оору жөнүндө кененирээк бүгүнкү чыгарылышыбызда айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0702 71 12 80 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Орозбек Ибраев Кыргыз Республикасынын ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын Ош облусу боюнча жаныбарлардын оорусун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Кылычбек Сулайманов Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын 1-чи хирургиялык бөлүмүнүн балдар хирургу. Жана биздин студент досторубуз дагы студиябызга келип отурат. Жалпыңыздар кош келипсиздер. Эң алгач дал мына ушул оору жөнүндө айтып берсеңиздер. Деги бул кандай оору? Бул эхинококк жана альвеококк бул паразиттардык жапайы жырткычтардан адамдарга жугуучу жугуштуу оору. Биринчиден бул ооруга кишиге жукканда алгачкы эле боорун, андан ары өпкөсүн, андан чоң кан айлануу системасына өткөндө денесинин бардык органдарына жайгашып, ошол жерде өзүнүн өчүп адамга залал тийгизе турган бууларды чыгаруучу оору болуп эсептелет. Негизинен бул оору кайдан пайда болушун көпчүлүктүн маалыматы бар. Ошентсе дагы бүгүн жалпы телекөрүүчүлөрдүн эсине салып өтсөк, эмнеден улам адам баласы бул илдетке кабылат? Бул эхинококкоз оорусунун козгогучу эхинококк деп аталган мите болуп эсептелинет. Бул жетилген формасы иттин ичегисинде жетилип турат да. Анан үй жаныбарларынан, иттен, мышыктардан мал жандыктарга, адамдарга жугуу коркунучу бар. Жетилген формасы иттин ичегисинде жетилет. Андан 3-4 муундан турган мите болот. Ал жетилген эң акыркы мууну улам бөлүнүп түшүп турат. Ар бир түшкөн ошол муунчадан 800дөн 1000ге чейинки эхинококктун тукумдары бөлүнүп чыгат да. Ошол аркылуу малдарга жугат, адамдарга дагы жугуп калуу коркунучу бар. Жакшы, биз өзгөчө эмнелерге көңүл бурбасак, дал мына ушул ооруну жаныбарлардан жуктуруп алабыз. Ушул боюнча дагы маалымат берсеңиздер. Жаныбарлардан биз көпчүлүк учурда баягы кыктарын биринчи очередте эле личный гигиенабызды сактабандыктан, өздүк гигиенабызды сактабандыктан жаныбарлардан бизге жугат. Биринчи тамак аш аркылуу, айрым учурларда аба аркылуу да жугуп калышы мүмкүн. Ошол баягы эле өздүк гигиенаны сактоо биринчи. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын ветеринардык инспекциясы тарабынан 2016-2020 жылдарга атайын стратегиялык план иштелип чыккан эхинококкоздун алдын алып жоюу боюнча. Бул стратегиялык пландын негизинде атайын программалар кабыл алынган. Азыркы күндө маалымат базаларына иттерге идентификациялык номер берилип туруп, маалымат базасына түшүрүлөт. Атайын Догус деген маалымат базасы бар. Ошол итке бир жылына ар бир кварталда 4 жолу кайталап Азинокс же Празикал деген таблетка аркылуу иттин ичинде дарылап туруп, ошол чынжырчаны үзүп калганга болот да. Ал таблетканы бергенден кийин сөзсүз түрдө итти байлап туруш керек 1-2 күнгө. Ал ошол жериндеги заңдаганда заңын чогултуп алып туруп, дааратканага ташташ керек. Ал иттердин турган жерлерин сөзсүз түрдө хлор эритмелери менен залалсыздандыруу иштерин жүргүзүш керек да. Мына ушул ооруну жаратуучу ыйлы акча түрүндө болобу же болбосо жара түрүндө болобу? Бул ооруну жугушту биринчи кишиге тукум түрүндө жукканы тукум түрүндө болот. Андан кийин бүт органдарды баягындай кабылдоосуна алып келгенде бул көбүнчө альвеококк болсо инфильтративный форма деп айтылат. Бул ошол жуккан органды, тыканды өзүн жеп, андан ары ушинтип иштен чыгарып алып келет. Анан эхинококк болсо бул кисталык формада, илакчалык формада жугат.
Ал ошо ыйл акчанын ичинде өзү көбөйүп, андан өзүнүн жыткысын бөлүп, ошол жердеги органдардын чоңоюп, өзүнүн формасын барган сайын чоңоюп, ошол органдардын иштесин тоскоолдук кылат. Айта кетсек, эхинококк оорусу менен киши оорусу менен жуккандан кийин 3 айдан 6 айга чейин баягындай эч кандай клиникалык белгиси билинбейт. Ошол убактарда бул өсүп жетилет. Бул баягындай адабий китептеринде маалыматына караганда 1 жылда эхинококк оорусунун жуккандан кийин 10 сантиметрден 12 сантиметрге өсөт деген данныйлар бар. Анан өпкөгө жуккан болсо ал 12 сантиметрден ашыкка чейин 1 жылда өсүп кетет. Ошо ыйл акча. Мен кошумчалап койсом, бул жанагы иттин ичинен чыккан муунчанын ичинен 800дөн 1000ге чейинки тукумдар чыгат деп атпайбы? Ошол эхинококктун тукумдары абада калкып турганга, 2 саатка чейин калкып турганга мүмкүнчүлүгү бар да. Дем алуу органдары аркылуу деп бул киши айтып атат. Ошондо дем алуу органдары аркылуу жугушу мүмкүн. Ал эми ошол митенин тукумунун жанагы эгерде чөптүн арасына заңдалган болсо 20 сантиметр бийиктикке чейин чөп же бирдеме аркылуу жогору карай жылганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошол иттен түшкөн тукум, чөп жеген мал барып жеп кетсе, ошол аркылуу сөзсүз малдын ичине кирет. Адамдарга мисалы жашылча жемиштерди жуубай туруп жеп коюш, ошол убактарда тукум аркылуу гана жугат да. Ал эми малдан алынган жанагы малдын өпкөсүндөгү, боорундагы ыйлакчалар аркылуу бул адамга жугуу өтө эле аз, сейрек кездешет. Негизгиси иттин ичинен чыккан тукум аркылуу жугуу жолдору. Жакшы. Бизде студиябызга студент досторубуз келген, анда биринчи суроону берсек, кандай суроо бар? Саламатсыздарбы? Менде төмөндөгүдөй суроо. Бул илдетке калгандардын көпчүлүгү жаныбарлар аркылуу кабылат деп айтылат. Биз кыргыздар илгертен бери эле мал кармап келебиз. Эмне үчүн бул илдетке калгандардын саны акыркы учурда көбөйүп атат? Эми акыркы учурда мен айтпадым, жана стратегиялык пландын негизинде бир топ иш-чаралар жүрүп атат. Мисалы атап айтсак, мен область боюнча менде берилген данный бар да. Адамдар арасында 17-жылы 63 киши эхинококк менен ооруса, 18-жылы 57 адам ооруп, бул 6 кишиге кыскарган да. Анан эми бул жанагы негизинен иттин ичиндеги кезинде дарылап калыш керек. Андан сырткары биздин немеде өзүң айтып атпайсыңбы, жана мал жандуу эл биз, көпчүлүгүбүз мал багабыз. Ошондо үйдө союлат койлор, башка болот. Ошондо жанагындай жабыркаган органдарды, өпкөнү, боорду биз алып туруп эле иттерге салып коет да, итке эч качан бербеш керек. Анатайын залалсыздандырып туруп көмүш керек. Немегечи? Эч качан итке, ушул итке берүү жолу менен көп жууп кетип атат да. Мунун түшүндүрүү иштери көбүрөөк жүргүзүлүш керек. Массалык маалымат каражаттары аркылуу, медиктер аркылуу көбүрөөк түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек го. Жакшы, мен кошумчалай кетсем, негизинен мурда союз мезгилинде мындан да көп мал кармачууда. Ал кезде азыраак, бүгүнкү күндө көбөйүп баратат деген дагы суроону бергиси келди да, ойду айткысы келди. Сиз кошумчалап кетсеңиз, неге ошол учурда мындай оору аз катталган? Эми ошол учурда оорулар аз катталган себебинде союздун убагында бүт дарылоо иштери жүргүзүлүп турган. Анан альбиококкоз негизинен жырткыч жаныбарлардан жугат да. Түлкүдөн, карышкырлардан, чөөлөрдөн, ошол ичегисинде жетилген эме природный очаговый деп коет. Жаратылышта чордондор бар да бунучу. Ошол жактан малдар чөп жейт, башка кылат, ошол аркылуу малга жугат, адамдарга жугат. Талаада жүргөндө мисалы карышкыр атып келсе же түлкүнү атып келип алса, жанагындай үйгө алып келип алып союшат. Анын гигиенаны караш керек, сойгондо өтө абайлаш керек. Анын жүнүндө, терисинде эле канчалаган тукумдары болуп калышы ыктымал. Ал эми союздун убагында деп атасыз, мен ойлойм, союздун убагында мурда дарылоо иштери жүрөт эле, самолет менен дары чачылат эле талааларга, чөптөргө, неме зыянкечтерге, мителерге каршы. Ошолор бир топ жана тукумдарды жок кылып турган болуш керек. Жакшы, кийинки суроону берсеңер болот, урматтуу коноктор. Убактысынан көз жибербей, кайсы убакта дарыгерге кайрылган жакшы болот?
Бул үчүн бизде иш чаралар жүргүзүлүп турат. Айта кетсек, биринчи очередте жылдык баягы медициналык кароодон өтүш керек кишилер. Ошол үй бүлөк дарыгерлерден жылына жок дегенде бир жолу бардык метод текшерүүлөрдөн өткөзүп турса, бул медициналык жактан дагы бул оорунун алдын алсак болот. Канчалык эрте болсо ошончолук эрте. Жакшы. Негизинен мына ушул боор көп жабыркайт деп айтылат да. Эмне себептен? Бул баягы анатомиялык негизде биринчи ошо курттун баягы неме ичеги тамак аркылуу жуккандан кийин канга барып, ичегилерде всасывание болот, сиңирүү өтөт. Сиңирүү баардыгы ошо портальный вена деп коет, воротный вена деп коет. Ошо воротный вена менен барып боорго барат. Боор ошол жерден кайра фильтрация болуп, малый кругообращение өтөт. Ал жерден өткөн жүрөк, ал жерден барып кайра өпкөгө барат. Өпкөдөн жүрөккө келген болсо, бүт чоң кан айлуу система өсүп, дененин баардык жерине барып отурушу мүмкүн. Ошонун негизинен биринчи өзүртө көп кездешкен дагы бирден бир себеп ошол. Дарыгерге кайрылып туруш керек деп айтып калдыңыз да. Ошондо бул боор көп оорубайт деп дайыма дарыгерлер айтып келет го. Кантип байкаса болот? Кайсыл учурда белги бере баштайт негизинен? Бул оору көпчүлүк учурда баягы кокустан эле текшерүүлөрдү өткөзгөн учурларда табылат. Анан бул оору 3 циклга, 3 бөлүккө бөлүнөт. Бир баягы оорунун клиникалык белгисин билдиргенге чейинки, анан клиникалык оорулар билинген убагы, анан ошол оорунун эхинококктун кабылдоосу болуп. Биринчи очередте ошо клиникалык белгилери билингенге чейинки инкубационный период сыяктуу белгилери билине элек убактарда бала алсызданышы мүмкүн, табити начарлашы мүмкүн. Анан бир кыл учурларда ата энеси баланы жуунтуп атканда ошо курсак көмдөйүндө ишиктерди байкап калышы мүмкүн. Ошондой кездер байкаган болсо, аны тез арада жергиликтүү баягы врачтарга кайрылыш керек. Эгерде клиникалык белгилери болсо, анда ошол оң кабыргасынын астында бооруп калышы мүмкүн. Ошо табити начарлайт, алсыздабайт бала, алып ооруп бир кыл учурларда. Анан көбүнчө баягы кабылдоосу байкалган болсо, анда жакшына эле жүрүп бир катуу жүгүргөндө, же болбосо бир удар болгондо, ошондо жарылып кеткен учурлар болот. Андай учурларда ошо катуу ичи ооруп, бала баягындай алсызданып неме болушу мүмкүн. Бул телекөрүүчүдөн келген суроо экен. Саламатсыздарбы? Биз малдарды жылына бир жолу дарылап турсак дейт, бул оорулардын алдын алабызбы деген суроо калтырыптыр. Эң туура суроо бериптир. Бул негизи дарыланганга караганда алдын алуу бизге аябай жеңил болот да, көп нерсени алдын алабыз. И жанагындай экономический дагы көп немелерди алабыз, пайданы алабыз да. Ошон үчүн ит баккан адам тургундар жылына 4 жолу 3 айда бирден сөзсүз түрдө жанагы таблетканы алып, жергиликтүү ветеринардык адистер бар. Аларда дарылар болот. И учет азыркы мен айтып атам 9 маалымат системасы бар, ошого түшүрүлөт да. Ошого ар 3 айда сөзсүз түрдө дарылоодон өткөрүп туруш керек. Анан ашыкча азыркы күндө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, башкача айтканда айыл өкмөттөр менен бир топ иштерди алып барып атабыз. Алар жанагы жолбун иттерди, талаада ээси жок жүргөн иттерди атып жок кылуу боюнча чоң иштер жүрүп атат да. Мисалы үчүн 2018-жылы жалпы область боюнча 9000ден ашык жолбун иттер атылып жок кылынды. Жакшы, анда биздин конокторубуздун суроосу бар экен, анда суроо берсеңиз. Азыркы учурда операция жасатуу бир топ акчаны талап кылат экен да. Эч нерсеси жок адамдар кантип операция жасатышат? Аларга жеңилдик каралганбы? Мамлекеттик бул баягы мамлекеттик бүт операциялар негизинен акчасыз жасалат. Көз гарантиянын негизинде акчалар бүт сатылаттар ошонун негизинде каралган. Анан бүт операциялар ошо эхинококк, алвеококторго бул акысыз, бүт биздин медициналык тармактар бүт акысыз жасалат. Балдар ооруканасында, чоңдордо да ушундайбы? Балдар ооруканасында, чоңдордо деле ушу көз гарантиянын негизинде баардыгы бекер жасалат.
Жакшы, биз азыр маегибизге бир аз тынугу жарыялайбыз. Анда кезекти видео материалга берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Боор биздин организмдин фильтри жана фабрикасы. Эгер ал датка чалдыкса, анда башка органдарда да оорулар жаралат. Андыктан боорду ооруга чалдыктырбаш үчүн туура тамактанып, аны убагында тазалап туруу керек. Боордун негизги кызматтары өттү иштеп чыгаруу, канды чыпкалап тазалоо. Канды суткасына 400 иреттей тазалоодон өткөрөт. Кан менен кошо андагы зыяндуу заттардын баарын уу, бактерия, вирус, нитрат жана башкаларды өзү аркылуу өткөрүп, аларды зыянсыздандырат. Эгер мындай заттар организмге тамак аш, дары-дармек аркылуу көбүрөөк кирип кетсе, боордун аларды зыянсыздандырууга алы жетпей калат. Зыяндуу заттар боордо топтоло баштайт да, боор акырындап дартка чалдыгат. Чыпкалоодон жакшы өтпөй калган кан курамындагы улуу заттар менен башка органдарды дартка чалдыктырууга өтөт. Ошентип боор ооруса, башка органдарда дартка чалдыгышат. Боор оорулары жаралбаш үчүн туура тамактанып, өз алдынча жана ашыкча дары ичпөө кажет. Боорго жакчу тамак аштар, кайнатма жана акшактардан жасалган тамактар, канаттуулардын жана жаш малдын майлуу эмес эти, балык, жашылча жемиштер, кургатылган кактар. Ал эми терс таасир берүүчү азыктар майлуу эт, куурулган, ышталган, туздалган жана абдан таттуу, ачуу азыктар, ичимдик, газдалган суусундук, кычкыл жемиштер, уксус жана башкалар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз эхинококкоз жана альвеококкоз бул кандай оору деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезбиз. Эгерде сизге да кызык болсо, программага катышсаңыз болот. Байланышчу телефондору 082 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0702 71 12 80 номер. Анда маегибизге кайрылып келсек, мына ушул оору жуккандан кийин бейтап сиздерге келди. Кантип текшерип аныктайсыздар? Анын даттануусу боюнча эле аныктайсыздарбы, же болбосо кандайдыр бир изилдөөлөрдөн өтүш керекпи? Негизинен деме бул оору мындай бизге кайрылган балдардын көпчүлүгү ошо үй бүлөлүк медициналык мекемелерде оорусун такталгандан келет. Анан бир кыл учурларда бизге баягы экстренный деп коебуз, ошондой кайрылган ооруларды биринчи очередде физикалдык обследование жүргүзөбүз. Андан кийин ошо кошумча инструменттердин жардамы менен дагы ооруну тактайбыз. Жакшы, суроо келиптир, саламатсыздарбы? Бул ооруну сөзсүз түрдө операция жолу менен дарылайсыздарбы, же болбосо дары-дармек менен дагы жакшы кылса болобу деген суроо калтырыптыр. Бул ооруну бир гана операция жолу менен дарыланат. Бунун өзүнүн дагы абсолютно относительный показаниялары бар. Эгерде ошол эхинококтун же альвеококтун размери кичине болсо, 3 сантиметрге чейин болсо, химиотерапия деген сыяктуу эле альбендазолдун курсун беребиз. Ошо менен байкоо жүргүзөбүз. Эгерде ошол деңгээлден баягы өзүнүн өлчөмүнөн алда чоңойгон болсо, анда бир гана операция жолу менен. Жакшы, дарылоо кандай жүрөт? Келгенде эле көрүп, анан операцияны сунуштайсыздарбы, же болбосо кандайдыр бир пландоо болгондон кийинби? Булдай эхинокок, альвеокок оорулар менен келген оорулар бул эки түрдө келет. Кабылдоосу менен, анан пландык түрдө. Кабылдоосу менен болсо, бул баягы тез биринчи очередде алуучу анализдерди алып эле андан кийин операция кылабыз. Эгерде кабылдоосу менен келсе, ошол эле эхинокок жарылып кетсе, анан ошо бүт баягы өзүнүн уусун организмге таратып жүрбөш үчүн биринчи очередде ошону срочный порядка операция жасаш керек. Эгерде пландык түрдө болуп, ошол өзүнүн баягы реакциясынан жарылбаган болсо, бул пландык түрдө баланын же ошо кишинин бүт организмдеги анализдерин тактап, андан кийин пландык түрдө операция жүргүзүлөт. Жакшы, урматтуу коноктор, суроолор барбы? Берсеңиздер болот. Оору өтүшүп кетсе эмне болот? Туура, бул оору өтүшүп кеткен болсо, бир айрым учурларда ириңдеп, ошо илякча ириңдеп кетет. Эхинокок
печень болгондо анда кишинин дене табы көтөрүлүп баягыдай эле табити начарлап алыстанат. Анан алвеокок учурда бул баягы көбүрөөк коркунучтуу оору салыштырмалуу эхинококко караганда. Анткени бул баягы инфильтративный рост деп коет. Бул ошо поражение болгон органдын тканьдарын жеп кете берет. Анан кийин биринчи очередте боору болгон болсо кан тамырларды, андан кийин өт жолдорун кысып, бул баягы денесинин саргайышы, андан кийин чоң кан тамырларды ооруп өсүп калса, бул бир топ көйгөйлөр жаратат. Орозбек мырза, сиз эфир башталганга чейин айтып калдыңыз да, 1-2 жылга салыштырмалуу быйыл азайып жатат деп. ооба, Мына ушул статистикалык маалыматтар жылдан жылга азайып атат. Мен республика боюнча айтайын, 2017 жылы 942 адам эхинококоз, алвеококоз менен ооруган болсо, 2018 жылы 906 адам. Бул 36 адамга кыскарганда. Бул эми жанагы иттердин ичине дары берип, жергиликтүү ветеринардык адистер бардык жерлерде ишти алып барып аткан негизи деп эсептейбиз да. Жылдан жылга азайын үстүндө болуп атат. Ал эми областтын ичинде 6 адамга кыскарып атат неме эхинококоз, алвеококоздун. Бунун дагы бирден бир учурдан пайдаланып айтып кете турган нерсе, жанагы союп атпайбы, тойлорго союлуп атат койлор, малдар, уйлар союлуп атат. Ошондо сөзсүз түрдө атайын мал союучу жайлардан сойдуруш керек да. Ал жерде сөзсүз түрдө ветеринардык көзөмөл бар. Адис ошол жерде иштеп турат. Эгерде жараланган боору же өпкөсү болгон болсо, ал алынат, хлорго салынып, кайнатуу жолу менен ал залалсыздандырылат да. Аны итке, мышка бергенге болбойт. Атайын ташталуучу яма беккари деген бар шаарда. Ошол жака алып барылып таштатылат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Алло. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз берсеңиз болот. Кандай сурооңуз бар? Бизден алыстап кетти. Балдар боюнча дагы айтып өтсөңүз, балдар арасында да кабылгандар көппү? Ооба, салыштырмалуу 2017 жылы 57 бала өткөн. Быйыл 2018 жылдын даны боюнча 52 бала өттү. Ошол эле айта кетсек, баш мээсинен 2 балага операция жасалды. Өпкөсүнөн 16 балага операция жасалды. Калган балдар бүт боорунан жасалган балдар болду. Алардын абалы кандай? Абалы жакшы. Бизде операция болгондон кийин баягы альбендазолду пасхема деп айтабыз. 28 күндөн 3 жолу ичип, арасынан 14 күндөн дем алып турушат. Биринчи операция жасагандан кийин 1 айда кайра бизде көзөмөлдө турат, 2,5 жылга чейин. 1 айлыгында келет, 2 айлыгында, 6 айлыгында, анан 1 жыл, анан ушу 2,5 жыл. Ошол аралыкта биз ар кандай текшерүүлөр жүргүзүп турабыз. Ошол эле айта кетсек, үн менен ультразвуктук менен дартты аныктап, ошо кистанын калган бөлүгүнүн размерлери азайып атабы, баланын өсүшү жакшыбы, өзүн кандай алып жүрөт, ошо башка кишилерде кайталанбады ушундай ошолор боюнча биз бүт байкоо жүргүзүп турабыз. Бизде учетко турат балдар. Жакшы, бизде коногубузда суроо бар экен, Операция жолу менен дарылайбыз дедиңиздер го. Ошол кесилген орган канча убакытта калыбына келет? Ошол операция болгон бул ар баланын же ар кишинин организми ар кандай болот. Ошон үчүн бул биз 2,5 жылга чейин байкоо жүргүзөбүз. Ошол аралыкта кишинин ден соолугу баардыгын каналына келгенге чейин. Ошол убакта ар кимдики ар кандай, кээ биркилерде 1 айда жакшы болот, кээ биркилердики узагыраак жүргөн учурлар болот. Ал баягы оорунун кабылдоосуна байланыштуу болот. Эгерде кабылдоосу оор болгон болсо, убакыт көбүрөөк жүрөт. Жакшы, анан бизге мурда дагы ушул программаны алып чыкканыбызда көпчүлүктүн суроосу мындай да, бир жолу операциядан жакшы болобу же болбосо кайра операция болгонго туура келеби деп да. Бул боюнча айтып берсеңиз, ушул операция жасап жатканда сөзсүз түрдө аны текшересиздер да, кайсыл жерлеринде бар, анын калдыктары калып кеткенден улам болобу же болбосо кайрадан жугуп калгандан улам, кайра ооруп калышы мүмкүнбү бейтап? Туура, көпчүлүк учурларда бул баягы ошо эл акчанын 1 же андан көп болгон учурлары болуп,
баягындай көбүрөөк коопсуздук жаратат. Бирөө болсо оорудагы же операцияда жеңилирээк өтөт. Эгерде бирден көп болуп, ал бир кыл учурларда 18, 19, 20га чейин ошо инъекцияларды алган учурларда катталат. Ошондойлар кайрадан операция болуп калган учурларда болот. Кошумча суроо бар окшойт, э? Операциядан кийин канча убакыт врачтын көзөмөлүндө болот жана үй шартында кантип карайбыз? Үй шартында биз ошо операция жасалгандан кийин оорулууну бүт баягы үй бүлөлүк дарыгерлер мекемелерине жөнөтөбүз. Ал жерде дагы жергиликтүү врачтардын көзөмөлүндө андан сырткары биздин өзүбүздүн да көзөмөлдөп турушат. Алар 2,5 жылга чейин болот. Ошол убактарда биз да текшерүүлөр жүргүзүп турабыз. Эгерде ошол аралыкка чейин эле жакшы болгон болсо, мисалы 1 жыл, 2 ай, 1 ай, 2 айда эле ону ушу учеттон чыгарып койсок деле болот. Жакшы. Орозбек мырза, мисалы бейтап келди деңиз, ооруканага келди. Анан бул көбүн эсе айыл жергесинде, тоо жергелеринен көп катталат да. Келди, анан сиздерге дагы маалыматтар барат да, ошол эле учурда. Анан сиздер ал оору пайда кылуучу очогун дейли, кантип жок кыласыздар, кантип аныктайсыздар, ошондон кийинки процессти айтып берсеңиз, э? Бизге медицина кызматкерлери, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер тарабынан, анан санэпидем көзөмөл борборунан бизге сөзсүз түрдө келип турат. Канча адам альвеококкоз адрестери менен такталып келет. Ал боюнча биз жерине барып туруп атайын адистер чыгып барышат. Ал жерде канча ит, канча мышык багып аткандыгы тууралуу маалымат алынат. Эгерде ити же мышыгы боло турган болсо, ал жерде лабораторияга атайын анализдер алынып туруп, фекалийинен анализ, паразитология дел бар да, ошол жерден жөнөтүп текшерип чыгарат. Жакшы, негизинен мына ушул эхинококкоз, анан альвеококкозду айтабыз да. Элдер кээде бул оорулар окшош деп дагы оору деп калышы мүмкүн да. Экөөнүн айырмачылыгы эмнеде, ушул боюнча айтсаңыздар. Бул баягы эхинококк бул инъекция түрүндө болот. Альвеококк болсо бул ошол эле тканды инфильтративный форма деп коет, экзофитный деп. Баягындай ошол органды жеп кете берет, мындайча айтканда. Пророст болуп, андан сырткары өпкөдө болсо деле көбүнчө бул баягы метастаз деп баягындай онкологиялык ооруга дагы салыштырышат. Ошон үчүн альвеококк бул чем эхинококко караганда более оорураак өтөт. Кошумчалап койсом, бул эхинококкоздун өз-өзүнчө өнүгүү циклы бар да. Иттен жана тукумдар түшкөндөн кийин жана суу аркылуу малдар же болбосо адам жашылча жемиш аркылуу жуктуруп алып атпайбы? Бул үй жаныбарлары менен малдын ортосунда жүрөт да. Кошумча хозяин деп коет, основной хозяин деп. Ал эми альвеококкоздо негизинен таладагы жырткычтар деп атпайлыбы? Жырткычтар аркылуу жанагы келемиштер, чычкандар экинчи хозяины болот, ошолор аркылуу өрчүп жетилет. Кайра ошондой тегеренип, кайра жанагы жырткычтардын ичине барат да. Жакшы, ошондо азыр эхинококкоз оорусуна кабылгандар көппү же болбосо альвеококкозго кабылгандар көппү? Учурда көбүрөөк эхинококк оорусу катталып атат. Биздин түштүк жергесинде альвеококк боюнча алай өрөөнүндө көп. Чоң алай эхинококк. Жакшы, бизге азыр гана кошулуптур көрүүчү, саламатсыздарбы? Мен сиздерге азыр гана кошулдум. Балдарда бул оору кандай өтөт деген суроону калтырыптыр да. Балдардын организми өзгөчө деп коет го. Балдарда деле чоң кишилерде эле оорунун белгилери көпчүлүк учурларда билинбей калат. Баланын боору же болбосо энеси баягы жуунтуп атканда, айрым учурларда ошо баягы ыйлакча өсүп, мына курсак көңдөйүнө көтөрүлүп чыгып калган учурларда байкап калышат. Ошондо үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылышып андай болот. Анан дагы ошол эле баягы айтып өткөндөй табити начарлайт, алсызданат, канын кемейиши байкалат. Анан көбүрөөк баягындай кабылдоосу болгон болсо денесине баргандай аллергиялык баягындай кызылдар ашып кетиши да мүмкүн. Өпкөсүндө болгон болсо ушу энтигүүсү байкалат баланын, дем алуусунун көбөйүшү байкалат, жөтөлүү болуп өпкөсүнө болсо андай оорулук белгилерди бериши мүмкүн. Башында болсо көпчүлүк учурларда баягы өзүн жоготуу,
өзүнөн өзү жоготуу болуп ушул учурларды байкалып калышы мүмкүн. Биздин көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз бул оорудан толук сакайса болобу деген суроону калтырыптыр да. Ошого байланыштуу эле дагы бир суроо, мисалы бүгүнкү күндө биодобавкалар чыкты дейт. Ошо биодобавкалар менен дагы ооруунан сакайсак болобу деген суроо калтырыптыр. Азыркы учурда бул жана айтып өткөндөй эле бир гана жолу бул операция жолу менен гана бул илдеттен арылса болот. Операция жасагандан кийин толук кандуу жашоого келгенге да мүмкүнчүлүк бар. Жакшы, анан толук айыкса болобу деген суроо. Толук айыкса болот эхинококтон. Альвеококтон бул оорусун эгерде баягы уроосу чоң болуп, боордун жарымынан көбүн каптап калчу болуп, же болбосо чоң тамырларды ороп калчу болгон болсо, андай учурларда баягы донор менен пересадка печень кылып, башка кылган учурлар да болуп атат. Жакшы, анан бизде бүгүнкү күндө чет өлкөгө операцияга баргандар көп да. Ошол альвеококкоздун айынан анан ойлоп калдым, бизде деле операция жасайт да. Же болбосо биз ошол чет өлкөдөгүдөй жасай албайбызбы деген дагы суроо жаралып калды да. Бул суроо өтө чоң суроо. Буну тиштүү органдар, биздин саламаттык сактоо министрлигиндеги кишилер жооптуу болуш керек. Биздин келечекте биздин медицинада деле өнүгүүсү менен келечекте мындай операциялар биздин өлкөдө жасалат деген оюм бар. Жакшы, бүгүнкү күндө мисалы 2 жылга салыштырмалуу бир аз азайып баратат деп сүйүнгөнүбүз менен, бирок бейтаптарыбыз дагы эле бул оорудан даттанып келет да. Биз кийинки кадамдарды кантип ташташыбыз керек, эмне жөнүндө ойлонушубуз керек? Канткенде жалпы элге биз бул маалыматтарды дагы да жеткиликтүү жеткире алабыз. Туура айтасыз. Бул маалыматтарды мектеп окуучуларына ар кандай жанагындай брошюра, ушул эхинококкоз, альвеококкоз боюнча түшүнүктөрдү көбүрөөк бериш керек. Массалык маалымат каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек. Ошондо өздүк гигиенаны сактоонун жолдору. Мисалы үчүн жанагы клубниканы аралап өткөн ит бир заң таштаганда 800 000 тукумду таштап кетип атат. А клубниканы эч ким жууп жебейт да, аны жууса эзилип кетет, өзүңөр билесиңер. Ооз тийип көрөлү, жеп көрөлү деп туруп ошол аркылуу көбүрөөк жугуп кетүү коркунучтары бар да. Ошон үчүн түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Анан жанагы итти, малды, койду сөзсүз ветеринардык адис менен кеңешип, дарылоосун өз убагында жүргүзүп туруш керек. Ошонун негизинде жакшы ийгиликтерге жетише алабыз. Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абадтан байланышып атам дейт. Биздин айылда ветеринар жок дейт. Малдарды дарылатайын десем ветеринар жок. Биз кимге кайрылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр. Мындай суроону көпчүлүгү беришет да. Бүгүнкү күндө жетиштүү ветеринар. Туура. Ветеринардык адистер чындыгы жетишпейт азыркы күндөрдө. Айлыктын аздыгынан, анан көбүнчө 50 жаштан жогорку жаштагы ветеринарлар иштеп атат да, адистер. Жетишсиз, бирок бардык айыл аймактарда өкмөттөргө бирден адис бөлүнгөн сөзсүз. Эгер ошол жерден сураштырып, кайсы район экен, эмне экен, ветеринардык башкармалыктарга барып сурап билсе болот. Жакшы, операциядан кийин диета боюнча кыскача айтып берсеңиз, канча убакытка чейин сакташ керек? Кыска, Бул эгерде боорго болгон болсо, бул көп эле биринчи операция учурунда жеңил тамактарды берип турабыз, андан кийин өзүнүн көп деле баягындай диета каралган эмес, жеңил тамактарды жеп турса эле. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Орозбек Ибраимов, Ош облусу боюнча жаныбарлардын оорусун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Кылычбек Сулайманов, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын 1-хирургия бөлүмүнүн балдар хирургу болду. Жана биздин студент досторубуз. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушуну менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.